оңдоп койсок жакшы болот эле да, бүт кыргыз элинде эле мындай будараш тете бербейчи. Анткени мынакей сиздер азыр эле айтып кетти, бул муфтият өзүнүн мойнуна алып атат, өзүнүн молдокелери менен эми ошо динди биз таркатабыз депчи. Буга чейин тарката алган эмес, айылдарга кыдырган эмес, айылге кыдырган эмес, и тарката деле албайт да. Биздин акыркы жылда, мына 20 жылда дават иши менен бүткүл адамдарга үйлөрүнө кыдырып сунуштар эле айтылды. Ал жерден эч ким мажбурлай албайт. Сунуш эле айтылат, келиңиз мондай сөз болуп атат, кааласаңыз угуңуз деп. Анан кетип калат. Ошо миңдеген, миллиондогон адамдардын үйүн кыдырып атканда эч кандай бир кылмыш иши деле болгон жок да. Наоборот, жакшылыгы ушунчалык көп болду. Азыр бүгүнкү күндө жаштарыбыз массовый арак ичпей калды. Жаштарыбыз массовый тамекилерин чекпей, ата-энесине наоборот жакшы мамиле кылып калды да. Ушул диндин себебине. Анткени Алла Таала мен динди силердин жакшы жашаш үчүн жазаткам дейт. Бардык пайгамбарларга милдет кылып айтып атат. Барлык адамдарга айткыла, эскерткиле депчи. Эми келет келбейт, бул Алланын жоопкерчилиги. Эскертиш биздин жоопкерчиликте экен да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям акыркы хутбасында айтып кетип атат. Ай, урматтуулар, мына динди үйрөндүңөрбү? Эми үйрөнсөңөр башкаларга жеткиргиле. Ал пайгамбарыбыз айткан жок, муфтилер, жолбосо алымдар, жолбосо бир мечиттин имамдары силер жеткиргиле деген жок да. Бардыгыбызга айтып жатат да. Башкаларга жеткиргиле, эскерткиле депчи. Анан ким келет, ким келбейт? Аны эч ким мажбурлай албайт. Ама Алланын иши экен. Биздин милдет жеткириш, айтыш. Бир үйгө барып, мында эскертип коюш да. Ал келет келбейт, ал өзүнүн иши. Ошондуктан могу жерде өзгөртүп эле кылалы.